Адам уурдоого шектүү кармалды деп билдирди 6 мартта Бишкек ШИИБдин басма сөз кызматы. Окуя 4 мартта таңкы саат 5:00 чамасында Калыс Ордо конушунда болгон. Арыз ээсинин маалыматы боюнча анын жубайын белгисиз адамдар автоунаага олтургузуп күч менен алып кетишкен. Бул факт Кер кылмыш жаза кодексинин 165-беренеси адам уурдоо менен катталып атайын операция жарыяланган. Жыйынтыгында Бишкек ШИИБ менен 1 май РИБдин ыкчам тобу тарабынан 2001-жылы туулган Сымык кармалды. Ал убактылуу камакка алынып тергөө жүрүп жатат. Сауд Арабиянын Жидда шаарында 4 мартта педофил өлүм жазасына тартылды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн ички иштер министрлигинен билдиришти. Омар Аль-Баракати жашы жетилек балдарды азгырып уурдап кеткен. Ошондой эле аларга сексуалдык зомбулук көрсөткөн деп соттолгон деп айтылат маалыматта. Сот аны өлүм жазасына өкүм кылган. Кошумчалай кетсек, Жидда шаарында Мухаммад Фаиди аттуу жаран коопсуздук кызматкерин өлтүргөн деп айыпталып, өлүм жазасына тартылды. Белгилей кетсек, өткөн жылдын март айында Сауд Арабиясы ондогон жылдардагы эң ири массалык өлүм жазасын ишке ашырып, анда 81 адамдын башы кесилген. Шашылыш билдирүү: Бишкек Ошуна жолунда кар көчкү түшүүсү жана кар күткүсү күтүлөт. Бул тууралуу ОКМ билдирүү таратты. Маалымат кылайык, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 7 марттан 9 мартка чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Чышкан, Капчыгай, Ала Бел ашуусунда кар көчкү түшүүсү жана кар күткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот деп айтылат маалыматта.